Амансызбы, урматтуу көрөрман, эфирде бир апта ою өлкөдөгү жүз берген орчундуу окуяларга сарысып салчу апта маалыматтык программасын тааныштырып Абдумалик Базарбаев болом. Бизден алыстабай туруңуз. Бул жуманын башында өлкө башчысы Садыр Жапаров Кыргызстандын мурдагы президенттеринин башын бириктирип бир столго олтургузганын жарыялады. Бул маалымат коомчулукта кызуу талкууга алынып түрдүү пикирлер айтылды. Кыргыз коомчулугуна жем таштаган бул тарыхый чогулуш боюнча көп өтпөй экс-президенттер өз ойлорун айтып, бул биригүү элдин өнүгүүсү үчүн болгонун белгилешти. Ал арада Дубайдагы жолугушуусу тууралуу президент Садыр Жапаров маек куруп, мурдагы президенттерди Дубайга чогултардан мурда Бишкекте Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаевди элдештиргенин ачыктады. Ошондой эле Дубайдагы жолугушууга келген экс-президенттерге ал жерге башкада мурдагы президенттер келери тууралуу алдын ала эскертилбегенин ырастады. Садыр Жапаров аларды чогултуу максаты ынтымак алып келүү болгонун, жолугушууда муну менен баары кубатташканын, жолугушуу 4 саатка жакын созулганын айтты. Ошондой эле ал коомчулукта Курманбек Бакиев боюнча айтылып жаткан сын пикирлерге жооп берип, Бакиевке соттун чечими бар экенин, келсе камакта олтурушу керектигин белгилеген. Акылбек Жапаров Кытайдын карызын азыр да төлөсөк болот, бирок бир шарты бар экенин билдирди. Өкмөт башчы карыздардын баарын өз графиги менен төлөп берүүгө Кыргызстандын кудурети жете турган пикирин айтты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаевдин айткан сөзү боюнча пикирин билдирди. Анын кабар улуттук агенттигине берген маеги жарыяланды. Буга чейин Төлөбаев президент улуттук банкта сакталып турган алтындар менен Кытайдын алдындагы карызды азырда төлөп кое алат деп айткан. Бул коомчулуктар кандай талкууну жараткан болчу. Ооба, азыр төлөп койсок да болот, бирок мөөнөтүнөн эрте төксөк үстөгү көбөйүп кетет. Келишимде эгер мөөнөтүнөн мурда төгөбүз десеңер, үстөгү 2% эмес, баланча пайыз менен деп көрсөтүлгөн. Ошон үчүн сырткы карызды график боюнча эле төлөгөн туура болот, деди Жапаров. Ошондой эле өкмөт башчысы карыздардын баарын өз графиги менен төлөп берүүгө Кыргызстандын кудурети жетет деген пикирин билдирген. Дүйнөдөгү олку солкулукту жаратып, тынчтыкты бузган Орусия менен Украина согушуна 1 жыл болду. Эки өлкөнүн куралдуу кармашы биздин мамлекеттин дагы экономикалык абалына терс таасирин тийгизип, доллардын куну менен азык-түлүккө болгон баанын өсүшүн шарттаган. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын Украинага басып киргенинин 1 жылдыгына байланыштуу билдирүү жасап, биз бардык коркунучтарды, атышууну, бомбалоону, ракетаны, жанкечти дрондорду, жарыктын өчкөнүн, суукту жеңебиз. Бул чыдамкайлыктын, кайгыруунун, эрдиктин, азаптын, үмүттүн, өжөрлүктүн, биримдиктин, майтарылбастыктын жылы болду. Биз баарынан өттүк. Биз жеңилген жокпуз. Быйыл жеңиш үчүн баарын жасайбыз, деди Украин лидери. Ал ортодо орус башчысы Путин Орусияны эч ким жеңе албастыгын жарыялап, өзөктүк куралдарды өнүктүрө турганын ачыктады. Былтыр 24 февралда Орусия Украинага басып кирген. Москва атайын операция деп атаган согушта өтө оор жана чоң жоготууларга учурап, ушул тапта Украинанын аймагынын 5тен 1 бөлүгүнө чукул жерин ээлеп турат. Эки тараптын 10 000 деген жоокер жок болуп, кол салгандар Украинанын шаар кыштактарын талкалап салды. Украинада миңдеген карапайым эл наут болуп, миллиондогон киши чет мамлекеттерден убактылуу башпанек алды. Кезекте бул аптадагы урунттуу окуялар менен таанышып алыңыздар. 20 февраль дүйшөмбү Бишкекте өлтүрүлгөн эне жана анын балдарынын сөөгү Баткен облусунун Лейлек районунда жерге берилди. Бул факт боюнча адам өлтүрүү беренеси менен Баткен облусунун 37 жаштагы тургуну кармалып, соттун чечими менен 16 апрелге чейин ТИЗО 1де камакка алынган. УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан өзүн Кара Суу райондук сот аткаруучулар кызматынын бөлүмүн кызматкери катары тааныштырып жүргөн Жаран кармалды. Улуттун келечеги эне тилинде. Бул күнү Ош шаарынын борбордук аянтында Мен Кыргыз Жаран аталышындагы жөө жүрүш уюштурулду. 21 февраль шейшембе президент Садыр Жапаров кезектеги жогорку атайын наамдарды ыйгаруу жөнүндө жарлыктарга кол коюп, 3 кызматкерди генерал-майор кылды. Баткен облустук милициясынын начальниги Мурат Боронов, ИИМ академиясынын жетекчиси Тариел Абедов жана мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Самат Исабековго генерал-майор наамы ыйгарылды.
Түркиядагы жер тирөөнүн кесепетин жоюуга жөнөтүлгөн кыргызстандык куткаруучулар Бишкекке кайтып келишти. Боордош элге көмөк көрсөткөн куткаруучуларды Манас аэропортунан туугандары, кесиптештери жана Туркиянын Кыргызстандагы элчиси тосуп алды. Ихсан кооперативи келишимди токтоткон мүчөлөрүнө ачык айкын отчет тапшырбай финансылык бузууларды жасап жатышат. Мындай пикирди аталган кооперативдин мүчөлөрү айтып чыгышты. Ош шаарында көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери башталды. 2023 жылдын алгачкы көчөтү Ататүрк эс алуу багына отургузулду. 22 февраль шаршембе бул күнү Баткендеги чек ара отрядында аскер кызматын өтүп жаткан бир жоокерди экинчиси кокусунан атып алып көз жумду. 26 жаштагы аскер кызматкери кокусунан ок чыгарып алып, 21 жаштагы жоокердин мойнуна тийген. Жалал-Абадтын Мундуз айылындагы Чолпонай диний билим берүү борборунун мыйзамсыз ишмердүүлүгү аныкталды. Диний борбордо 3 мугалим эмгектенип, 30га жакын жергиликтүү аял билим алышкан. Бул күнү экс-президент Сооронбай Жээнбеков Дубайдагы жолугушуу тууралуу пикирин билдирди. Ал Садыр Жапаров президент катары жолугушууну эл биримдигин бекемдөө максатында уюштургандыгын белгиледи. 23 февраль бейшембе Ош облусунун аймагында күчү 4,5 балга жеткен жер тирөө катталды. Ош облусунун Алай районундагы Бордобө айылында 4,5 балга, Нура жана Эркиштам айылдарында 4 балга чейин сезилген. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды мекен коргоочулар күнү менен куттуктады. Жапаров бул күндү салт болуп калгандай эле аскер кызматкерлери гана эмес, көкүрөгүндө мекен деген аруу сезим менен жашаган жамы журт жалпы өлкө боюнча белгилей турганын айткан. Бишкекте Баткендеги чек ара жаңжалында каза тапкан жоокерлерди эскерген иш-чара өтүп, ага УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. 24 февраль жума министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусунда жумушчу сапары менен барды. Өкмөт башчы Баткен менен Ош облустарында административдик аймактык бирдиктерди калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын көчмө отурумун өткөрдү. Билим берүү жана илим министри Улан Мамбет Акунов ээлеген кызматынан бошотулуп, ордуна Каныбек Иманалиев министрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. 24 февралга карата Түркиядагы жер тирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн ачылган атайын эсепке 63 миллиондон ашык сом жана 15.250 рубль түштү. Анын катарында Ош ТВ телеканалынын эмгек жамааты Боордош элге бир күндүк эмгек акысын которду. Чет өлкөлүк 9 жаран Кыргызстандан Казакстанга мыйзамсыз өтүүгө аракет кылганда кармалды. Казакстандын чек арачылары Пакистан Ислам Республикасынын 9 жаранын кармашты. Алар казак-кыргыз чек арасынан мыйзамсыз өтүшкөн. Түркиядагы жер титирөөдө кармандык менен иштеген кыргыз куткаруучуларынын эрдиги Боордош элдин эсинде калат. Түркиядагы кылымдын кырсыгы деп аталган зилзаланын курмандыктарын жоюуда кыргыз куткаруучулардын аракети жана тажрыйбасы жогорку деңгээлде байкалып, Боордош жапа тарткан эл ыраазычылыгын жашырган жок. Кыргызстандан Түркияга жалпы 182 адам жөнөтүлгөн. Куткаруучулар Боордош элде 12 күн болуп, урандылардын алдынан 8 тирүү жаранды жана 198 адамдын сөөгүн алып чыгышкан. Апта маалыматтык программасынын бул жолку коноктору өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин республикалык өзүмчө куткаруу отрядынын азык-түлүк жана мүлк кызматынын башчысы Арстанбек Мустапаев жана республикалык өзүмчө куткаруу отрядынын мобилдик куткаруу отрядынын командиринин орун басары Садыралы Абдулайзиз уулу болмокчу. Амансыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Саламатсыздарбы? Түркиядагы зилзалада куткаруу иштерин жүргүзүп, ошол жердеги абалды көрүп келдиңиздер. Негизи эле ошол Түркиядагы кырсыктан кийинки абалды кандай сүрөттөйсүздөр? Кандай абал бар? Барыңыздарга белгилүү болгондой, үстүбүздө жылдын 6 февралында түнкү саат 4:47 шамасында Түркия элинде Боордош элибизде аябаганда бир чоң өзгөчө кырдаал жер титирөө катталды. Ал жер титирөөнү эч ким күтпөгөндүктөн, апат айтып келбейт дейт да, ошондой эч ким күтпөгөндүктөн өтө чоң масштабтагы жер титирөө катталып, ошонун кесепетине өтө көп адамдар жабыр тартты. Биз 7 февраль күнү ошол Түркия мамлекетинин Кахраманмараш шаарына барып түштүк. Түнкү маалга барып түшкөнүбүздөн эрте саат 9:14 шамасында ошол Кахраманмараш шаарында өзүбүзгө бир белгиленген 3
имаратты бөлүп берди. Ошол жерде куткаруу издөө иштерине жөнөп кеттик. Эми биринчи эле барган абалыбызда ошолордун жалпы ошол жердеги тургундардын эмесин айтып берсем, шаарда абал өтө оор болчу. Баардык коммуникация, суу, свет, газ бүт баары кесилген. Эчтеке жок шаарда. Биринчи айтканда жашоого мүмкүнчүлүк жок болчу. Бүт элдердин баары коркуп сыртта, шаардын сыртында жүрүшөт. Үйдө эч ким жок, имараттарда. Биринчи эле барып түшкөнүбүздө ал жерде бизге ошол Кыргызстандан келген куткаруучуларга 9 кабаттуу 3 имаратты бөлүп берди. Болжол менен 200-300 адам болушу керек. Ушул жерден ошолордун тирүү же болбосо жансыз денелерин таап бергилип деп ошондо бизге тапшырма коюлду. Барганыбызда эле ушу жалпы жарандар эми ошол жергиликтүү калк чоң үмүт менен бизди карап турушту. Куткаруучулар келишти. Ушу биздин туугандарыбызды, бир туугандарыбызды, үй бүлөбүздүн мүчөлөрүн алып берет, таап берет деген чоң эле үмүттө бизди күтүп алып, ошондой көз караш менен күтүп алды. Эми ал жерде масштаб өтө чоң болгондуктан канча адам тирүү калган, канча адам каза болгонун биз деле билчү эмеспиз. Биринчиден барып эле ошол бизден да башка мамлекеттерден келген куткаруучулар бар экен, ошолордун заманбап аппараттары менен канча адам тирүү болушу мүмкүн деп ошолорду бир катар имараттарды текшерип чыгышты. Ар кандай жылчыктарга, тешиктерге салып жанагындай угууч аппараттары бар экен, адамдын денесин табын өлчөй турган аппараттар бар экен. Ошолор менен бүт өлчөп чыккандан кийин куткаруу иштерине кириштик. Сиздер Бордош элдеги зилзаладан кандай тажрыйба алдыңыздар? Бизге, сиздерге кандай сабак болду? Өзүңүздөргө маалым болгондой, бул Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тарыхында биринчи жолу катталды. Чет өлкөгө барып, ушундай издөө куткаруу иштерине катышууга биринчи жолу чыктык. Бул биздин дагы Өзгөчө кырдаалдар министрлигине куткаруучуларга өтө чоң тажрыйба арттырууга дагы кандай бир мүмкүнчүлүк болду десем жакшы болот. Куткаруучулар ушундай чоң масштабтуу өзгөчө кырдаалда катталбагандыктан ушул жерге барып, чоң масштабтуу жер титирөөнү өз көздөрү менен көрүп, ошол жерге катышып, ошол жерде өздөрү иш алып барды. Негизинен биздин куткаруучулар аспап жанагы куткаруу шаймандары менен иш алып бардык. Ошол куткаруу шаймандарын кайсы жерде туура колдонуу, кайсы жерде колдонбош керектигини, кайсы жерде кол менен, кайсы жерде жанагы өзүбүздүн шансовый инструмент деп коет, ошол жерде кайсы учурда колдонуш керектигин бүт баарыны иш жүзүндө көрүп келишти баарыны. Ошондой учурларда болду, кээ бир жанагы тирүү жаран бар болушу мүмкүн деген учурларда жанагы бүт куткаруу иштерин токтотуп коет экен. Машиналарын да өчүрүп бүт баардыгын токтоткондо тынчсыздык деп коет экен, мындайча айтканда тынчсыздыгын токтотуп баарын басып бараткан жарандарда отургузуп, жана уранын астында калган адамдын үнүн угуш үчүн. Ошондой учурларда кээ бир учурларда бизди ошол 1 мүнөттү текке кетирбестен жанагы инструмент бүт баарын жыйыштырып коюп, колубуз менен казып жанагы иштеп аткан күннөрүбүз да болду. Эми ошол сиз айтсаңыз, тирүү адамды алып чыккандагы кандай кыйынчылык болду? Анан ошол эле убакта мындай адам катары эмоцияңыз кандай болду? 16 жашар түрктүн жаранын баланы таптык. Ал жерде бизди, мисалы үчүн, ал жерде эмоция мына бир тууганын тапкандай эле болдук. Түрк жаранда бизге өтө маанилүү болду. Ал биз кыргыздар өзүбүз тапкан жокпуз ал жерде. Биргеликте түрктүн куткаруучулары менен таптык. Биз биргеликте чоң иш алып бардык. Эң негизги ал жерде коопсуздугун сактайбыз. Куткаруучулар кандай куткаруу иштери болбосун, эң башкысы биз өзүбүздүн коопсуздугубуз. Анан кийин ошол жабыркаган жаранын коопсуздугу. Ал жерде мисалы үчүн ошо тирүү жан таптык. Эгерде тирүү жан тапкан учурда да аны өлтүрүп алсак, биз баягы өзүбүздүн жоопкерчилигибиз мойнуна алынат. Анан жоопко тартылышыбыз да мүмкүн. Ал жерде кылдаттык менен ар бир кыймылыбызды, ар бир куткаруу иштерибизди ал жерде тирүү адамдын өмүрүн сактап калуу үчүн кылдаттык менен иш алып бардык. Буга чейин жансыз денелер таптык да. Жансыз денелер тапкан убакта, мисалы үчүн, анын кээ бир тууганы болот, же атасы болот, апасы болот. Ал жерде ошо жансыз денени атасына же үй бүлөсүнө өткөрүп берип аткан учурда, мисалы үчүн, эненин ыйы, мисалы үчүн, ташты жарат дейт го. Ал жерде, мисалы үчүн, биз
тирүү адамды тапканыбыз үчүн биз кубанычыбыз койнубузга батпай, биз эле эмес, бүт Түркия эли, Кыргызстан эли биринчи жолу ошол жерде биринчи тирүү жанды тапкан үчүн бүт жаңылыктарга, баардык жерлерге мындай айтканда жарыяланды да. Ошол биздин анан боордош түрк куткаруучуларыбыз, боордош түрк элдери бизди ушундай жакшы тосуп алды, ушундай жакшы мамиле кылды. Бул биздин мындай айтканда түркчө бир туугандарыбыз, бул кыргыздар биздин жүрөгүбүздө постоянно деп мындай айтканда ар дайым жүрөгүбүздө болосуңар деп бизге ушундай кадырлуу адамдар катары мамиле кылышты. Сиз жеке адам катары сизге кандай мындай сезим, кандай таасир калтырды? Ошол урандылардын астында калган мүлк, жансыз денелер, ошонун баарын биригип мындай кызматтан тышкары адам катары сиз эмне ала алдыңыз? Кандай таасир алдыңыз? Адам баласы эми бүт баарыбыз эле жанагы байлык, акча деп ошону чогултайлы, ошол бир имарат, чоң үйлөргө жетишели, машина алайлы деп эле жүрөт да баары нерсе. Өмүр болсо 1 мүнөт 1 секундта чечилип калып нерсе экен. Сен өлгөндөн кийин алып топтогон байлыгы, акча, машина, үйүң баардыгы керексиз бирөөгө калат экен. Ошон үчүн баарыбыз ушу биринчиден өзүбүздүн жеке өзүбүздүн коопсуздугубузду сактап, канчалык Кудайым бизге өмүр берсе, ошону текке кетирбестен, ошо бир туугандарыбыз менен, жакындарыбыз менен жакшылык күндөрдө, жакшы бир көз ирмемдерди өткөзсөк деген эле ойдо калдык. Анан экинчиден биз дагы куткаруучуларга эми баарыбыз адамбыз, жаңылык алышыбыз мүмкүн. Ар күнү ошол жумушка болбосо куткаруу иштерине бөлүнүп атканда, ар күн сайын жанагыларга нускама берип атат куткаруучуларга. Ошол кокусунан куткаруу иштерин жүргүзүп атканда баалуу кагаздарды, акчаларды, алтындарды таап алсаңар, эч качан алып, болбосо чөнтөгүңөргө салбагыла. Тапкан учуруңарда ошол жерде полиция кызматкерлери бар болуп, ошону чакырып туруп, өткөзүп, ошолорго өткөзүп бергиле. Ал тапкан байлыгы бар, ээсинин өзүнө буйрулган нерселерге эч качан буйрубайт деп кандай жүрүпсүң. Сабактарды айтып, нускамаларды берип жеткизип атты. Ошол эң эле бизге сабак болду. Бизден ошол куткаруу ал жерде 80ден ашуун мамлекеттин куткаруучулары тартылганы айтылып атат. Биздин ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматы болобу, куткаруу бөлүмдөрүнүн мындай техникалык базасы, дарамети канчалык салыштырсак болот экен? Эми моюнга алыш керек. Чындыгында 70 мамлекеттен ашуун мамлекет келди ошол жерге куткаруучуларына. Биздики башка мамлекеттерге салыштырмалуу биздин куткаруу шаймандарыбыздын базасы бир аз артта десем болот. Бирок ага карабастан биздин балдар ошол куткаруу шаймандарыбыздын аз же болбосо жетишпегендик же болбосо эскилигине карабастан өзүнүн чеберчилиги менен бүт куткаруу иштерин жогорку деңгээлде аткарды. Негизинен жанагы шаймандарга чындыгында баса белгилеп өтүп кетейин, ушу башка мамлекеттерге салыштырмалуу биздики бир аз артта калган, эскилиги да жетип калгандыктан, бирок биздин куткаруучулар ошону билгизбестен өзүнүн чеберчилиги менен, өзү кыргыздын духу менен, деми менен алдыңкы орундарга чыгып ушунчалык сыйга татыды десем. Бизден барып аткан гуманитардык жардамдарды кошо дагы алып кетип аттыңыздар, кандай таркатылды, эл кандай кабыл алды? Өзгөчө ушул эми түрк менен кыргыздар мурунтан бери тарыхый тамырлаш эл катары билебиз да. Боз үйлөр бар да. Боз үйлөр мисалы үчүн бир боз үйлөрдө мына асмандан караганда кыргыздын бар экени көрүндү. Ал жерде боз үйлөрдө жана медициналык биринчи жардам катары мына военный госпиталь деп ошондой жардам госпиталына алып бардык. Ал жерде биздин медициналык кызматкерлер, врачтар, билими жогору, тажрыйбалуу врачтарды, дарыгерлерди алып барды. Ал жерде ошо аскердик госпиталда боордош түрк жарандарына, жагарып калган жарандарга дарыгерлер колдон келген жардамдарын көрсөтүп, биздин куткаруучуларда сиз айткандай, мисалы баалуу белектер, баалуу буюмдар, акчалар дегениңизге байланыштуу биздин куткаруучулар мисалы кээ бир мамлекеттер болду, ошонун айынан таап алып чөнтөгүнө салынган жерден ошол жерде аскер кызматкерлери, милиция кызматкерлери көрүп, жана элдер өздөрү кууп жиберген мамлекеттер да болду. Мисалы үчүн биздин куткаруучулар ал жерде эң негизги алайын дегенге деле ой деле жок. Мисалы үчүн баардык шартыбыз Кудайга шүгүр бар. Эгерде биздин кыргыздарды түрктөр эмнеге өздөрү суранып алып калды?
Себеби биз мусулман элбиз, боордошпуз. Ошол айынан кыргыздар жабыркаган жарандарга да гумандуу мамилесин жасап, түрктөрдүн эли сыймыктана турган куткаруучулар катарында кабыл алышты. Андан кийин биздин куткаруучу 182 куткаруучу жогорку аттестациядан өтүп, тажрыйба алуу. Мисалы үчүн Кыргызстандын кандай өзгөчө кырдаалдар болбосун, баарына даяр куткаруучулар барып, биздин кыргыз билесиздер, негизи кан көргөндө эч нерсе бир кан көрдү, кайра коркуу сезим жок да бизде. Ошол негизде биздин кыргызыбыз эр жүрөк, тайманбас, мындай айтканда өзүбүздүн кызматкана жогорку деңгээлде кызматтарын аткарышты. Эч нерседен коркпогон бүт кыргыз элим, жерим үчүн деген кыргыздын куткаруучулары бардык. Ошонун айынан биз элибиздин сыймыгына, түрк элдеринин сыймыгына татыктуу болуп иштеп. Ошол жанагы анча-мынча жарандар жанагы каза болгон денелерин алып чыгып тапшырып аткан учурда өтө чоң эмоциялардын баары ошол учурда болот экен. Эң эле чоң жанагы менде эсте кала турган бир эмоциям куткаруу иштерин канча 4-күнүндө экен, бир үй бүлөдөн 6 киши бир убакта каза болуптур. Ошону издөө учурунда биринчи күнүндө жана үй бүлөнүн 4 кишиси чыкты. 4 кишиси ошол бир бөлмөдөн, бир бурчтан чыгышты. Өтө аянычтуу. Төртөө жанагы биринчи эле жер титиреген учурда менин билишим боюнча ошол бурчка кире качышып, кучактаган бойдон ошол үстүнөн бетон плита басып калган. Анан жанымда ошол менен чогуу ошол түрк жараны, ошол үй бүлөнүн дагы бир тууганы болуп экен. Айтып атты, бул үй бүлө 6 кишиден турат болчу, азыр төртөө чыкты, дагы эне менен бала жок деди. Ошол баласы сурап келсем 5 айлык бала экен. Энеси экөө жок экен. Анан биринчи күнү эле ошол 4 баланы, 4 кишини тапкандан кийин 2 күн издеп аткан иштери жүргүздүк. Себеби ал жерде өтө чоң үстүндө басып калган плита жанагындай бар, немелер бар болчу, отурак таштар. Бир күн издедик, бир күн чыкпагандан кийин жанагы киши өтө ыйлады. Чыкпайт экен дегенде мен кандай болбосун, өзүм кичине болсо да жардам көрсөтөйүн деп айттым. Бир тууганым кыжылап келип чыгат, буюрса табабыз. Даже ошол кабатты тазалап аткандан кийин жана экскаватор алып койгондон кийин ошону КамАЗга жүктөтпөй турду. Эси кокус таппай калсак, ошону кайрадан жанагы кичинекей бала, өтө кичинекей болуп да, билими өтүп кетиши мүмкүн деп жанагы кишиге айттым. Ал деле ыйлап, рахмат ушунчалык сиздердин дагы биздин кайгыбызды тең бөлүшүп атканыңардан деген. Экинчи күнү түндөсү Кудайдан болуп жанагы эне баланы табган. Аны тапшырып атканда эмоциям айтсам кантип айтканын билбейм. Өтө аянычтуу. Алып баргандан кийин бир туугандар тосконот экен ал жерден. Ким кайсы этаждан чыкканда ошол ал жерде өтө көп киши күтүп отурат да, мисалы. Ким чыкты билишпейт. Анан биз жанагындай мешокко салып алып барганда эле айтабыз, аял киши орточо жашы, мынча жашта, мына блоктон чыкты деген, ошол блоктогулар гана канат. Анан тааныш үчүн жанагы бетин ачып туруп, өзүбүздүн медициналык кызматкерлер табылган жанагы жаран менен адамды колуна өзүбүздүн маркировка деп коебуз, канчанчы саатта, канчанчы номер менен табылды, ошону байлап атканда дагы өтө бир чоң ыйлагым келет да, мындай айтканда. Бир тууганы ачып алып, таанып алып, ыйлаганда, айтып өткүсүндөй айтканда өтө чоң эмоцияларга батат экенсиң да. Кыргыз элине журтубуз аман болсун, асманыбыз дайым ачык болсун. Мындай өзгөчө кырдаалдар эч качан катталбасын, апаттын жакшысы жок дейт. Негизи эле ушундай апаттардан Кудайым бизди өзү сактасын. Экинчиден айтып кетер элем, ушу мени көрөп ушундай даражага жеткизген апама дагы чоң рахмат. Баардык эле куткаруучулардын ушунчалык даражага чоңойтуп, тарбия берген баардык ата-энелерге чоң рахмат. Ушул биз жетишкен сыйлыктуу ушундай ийгиликтер бүт баарыбызга, кыргыз элиники, биринчиден бизди чоңойтуп ушу даражага жеткизген ата-энебиздики, аскер бөлүктүкү десем болот. Ошол журтубуз дайым аман болсун, тынч болсун, дайым асманыбыз ачык болуп, биздин жарандар жакшы ийгиликтерди багынтып, ушинтип жакшы эмоциялар менен бөлүшүп жүрө берсин. Кыргыз элиме ар бирибизге, үй бүлөбүзгө ынтымактычтык, бактылуулук, эч качан мындай кыргыз элине жаман афаат келбесин. Сиздерге да бизди ушинтип
тажрыйбаңыздарды бөлүштүрүп берип, сиз бизди телеканалга чыгарганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бизди ал жактан качан келет, качан келесиңер деп күткөн ата-энебизге, апабызга, үй бүлөбүзгө, бала чакабызга, кыргыз элине чоң рахмат. Мисалы үчүн бизди бир эле үй бүлөбүз эмес, бүт кыргыз эли сыймыктанып күтүү менен тосуп алышты. Мисалы үчүн кыргыз эли күттү, кыргыздын куткаруучулары эсен аман үйлөрүнө келсин деп. Ал ошо элиме дагы эч качан мындай афаат болбосун. Куткаруучуларыбыз ар дайым күжүрмөн дайрыкта кызматтарына ийгилик каалайбыз. Рахмат атай, ошол студиябызга келип өзүңүздөрдүн сунушуңуздарды, тажрыйбаңыздарды, ошол кармандык менен куткаруу иштерин жүргүзүүдөгү өзүңүздөрдүн окуяңыздарды айтып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жергебизде тынчтык болсун. Президент Садыр Жапаров 25 февралда билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу Каныбек Иманалиевди кабыл алды. Мамлекет башчысы тарабынан илим жана билим чөйрөсүн өркүндөтүү боюнча бир катар конкреттүү милдеттер коюлуп, бул маселе боюнча артыкчылыктуу пландар жана милдеттер талкууга алынды. Садыр Жапаров билим берүү жана илим тармагы мамлекеттин келечегин аныктаган стратегиялык маанилүү жана өтө жооптуу тармак экенин баса белгиледи. Өлкө башчысы 2022 жылдын башында билим берүү жана илимди каржылоо маселесине өзгөчө көңүл бурулганын, билим берүү министрлигинин бюджети 29 миллиард сомдон 49 миллиард сомго чейин көтөрүлгөнүн дагы бир жолу эске салды. Каражат бөлүү менен эле көйгөй чечилбей тургандыгы түшүнүктүү, ал үчүн комплекстүү иш аракеттерди жасоо зарыл. Президент мугалимдердин кесиптик даярдыгына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын, анткени окуучулардын алган тарбиясы жана билими алардын квалификациясына жараша болорун белгиледи. Мындан башка мамлекет башчысы маалыматтык технологиялардын доорунда заманбап тенденцияларды ээрчүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Мугалимдердин окутуу ыкмалары реалдуулукка шайкеш келиши керек. Билим берүү системасын реформага муктаж. Садыр Жапаров илим тармагындагы маселелерге да токтолуп, министрлик менен Улуттук илимдер академиясынын өзара мамилесин чыңдоо зарылдыгын баса белгиледи. Өз кезегинде министрдин милдетин аткаруучу Каныбек Иманалиев мамлекет башчыга билим берүү тармагын өнүктүрүүнүн жакынкы пландары жана келечеги тууралуу маалымат берди. Ал билим берүү процесстеринин сапатын жогорулатууга багытталган концепцияны жакынкы күндөрү сунуштай турганын билдирди. Район шаар башчыларынын кызматтык автоунаалары жаңыланды. Chevrolet Captiva үлгүсүндөгү автоунаа Кыргызстандын бардык район шаар башчыларына тапшырылууда. 25 февралда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусундагы иш сапар учурунда облустун Кадамжай районунун акимине Сүлүктүү, Кызылкыя жана Баткен шаарларынын башчыларына жаңы кызматтык унаа тапшырды. 25 февраль күнү жаңы автоунаалар өлкөнүн 7 облусундагы район шаар башчыларына берилгенин президенттин облустагы өкүлчүлүктөрү кабарлады. Кыргызстандагы райондордун, шаарлардын жана алыскы аймактардын жетекчилери үчүн чет элдик Chevrolet Captiva үлгүсүндөгү 90 унаа сатылып алынган. Ага канча акча сарпталганы тууралуу азырынча маалымат жок. Улам бир ремонт кылып, эски машиналар менен жүрө бербей, эскини жамагандан көрө жаңысын алып берели деп, мына өкмөттө ошондой чечим болду эле. Эми күлүңөрдүн баары жакшылыкка сиздерге кызмат кылсын, көңүлүңөр ток болсун, анан жумушуңуздарды так аткарыңыздар. Коомдук транспортта жүргүнчүлөргө орой мамиле жасап, одоно жол эрежесин бузган айдоочулар каттамдан четтетилет. Ош шаарындагы кичи маршруттук автобустардын техникалык абалы жана тейлөө шарттары көзөмөлдөнүп, талапка жооп бербеген айдоочуларга айыппул салынды. Коомдук транспорттагы жол акынын көтөрүлүшүнө жараша талап дагы күчөтүлүп, инспекция 1 айлык рейд баштады. Жазылып турабы? Жазылган жокпу? Жазылганы жол акыны алдын ала төлөгүлө. 15 сом, 10 сом. Кана кайсыл жерге жазылган 10 сом, 15 сом деп? Кана.
Коомдук транспорттардын лицензиясын берип көзөмөлгө алган транспорттук инспекция кичи маршруттарга 1 айлык рейд өткөрүүнү баштады. Анда бекетте турган кичи автобустар 2 талап менен көзөмөлдөнөт. Маршруттук чиймедеги унаалардын техникалык абалы, тазалыгы жана жүргүнчүлөрдү тейлөөдөгү сапаты каралат. Эскириги жеткен кичи автобустарды линиядан алып жүргүнчүлөргө аяр мамиле жасоо айдоочуларга эскертилди. Өзгөчө каттамга чыгуудагы убактыларды так аткаруу талап кылынды. Ооба, талаптардын баарын аткарып атабыз. Эртең мененки 6-дан саат 10-га чейин именно бир иштеп атабыз. Накталай. Анан транспорттун эмне талап койгон болсо, ошону баарын аткарышка аракет кылып атабыз. Бирок баары так, документальный бардыгы. Эртең менен бул жактан печать бастырып, наркологдон, ар жактан деле бастырып баарына. Иштерин тазалап, сырттарын тазалап, элге кызмат кылып атабыз. Жакшы эле. Элден пока жалоб жок. Жөнөтүнөн 1 ай мурун барып даярдап таштап, ошол жерде даярдап таштап койсо 1 айдын ичинде карап. Транспорттук кызмат эң чоң маршруттук бекет болгон 143 каттамын көзөмөлдөдү. Талапка жооп бербеген айдоочуларга эскертүү берилип, линиянын механиги жана нарколог дарыгеринин ишмердүүлүгү каралды. Каладагы негизги 143 каттамында 80 автобус бар. Ар бир автобуска GPS системасы орнотулуп, жүргүнчүлөрдү ташуу убактылары белгиленген. Бизде 6:30-да ишке чыгат. Кечки саат 10-га чейин иштейт. Анан жайдын күнү 11:30-га чейин иштешет. Анан эски маршруткаларды алмашып турабыз. Эски машиналарды албайбыз. Аны бустардычы. Анан азыр жакшы машиналарды алып ошолорду иштетебиз. Каланын маршруттук каттам көп токтогон аялдамаларда рейд уланды. Анда троллейбустан тартып жеке автобустар текшерилди. Инспекторлор жүргүнчүлөргө дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, талапка жооп бербеген айдоочулар айыпка жыгылды. Көзөмөл аялдамага токтогон ар бир унаада өттү. Бизге бүгүн 35-те, жок мындай түшүнөм, 35 расмы, тонировка нерсе. 35ке чыкканда 35, 25. Мына дублирующий номериңиз турат, туурабы? Азыр басып коюш керек. 13 мартка чейин 1 айлык рейдтик иш-чараларды уюштурган. Рейдтин максаты жүргүнчү ташуу эрежелерин сакталышы жана уруксат кагаздарын көзөмөлдөө. Азыр ошо рейдтик иш-чараларда ОССО жана фирма жетекчилери менен биргеликте иш алып барып жатабыз. Ошо эртең мененки нарколог, механиктен баштап ошол кичи автобустардын техникалык абалына чейин көз салып жатабыз. Рейдтин жүрүшүндө 45 кичи автобус текшерилип, 7 протоколдун негизинде 7000 сом айып салынды. Транспорттук инспекция айдоочулардын орой мамилесине же жол эрежесин одоно бузулган учурда кайрылууга чакырат. Бүгүнкү күндө шаарда 48 маршруттук линия бар. Анда 1000ге чукул кичи автобустун айдоочулары иштейт. Абдумалик Базарбаев, Эркен Бакиров, Ош ТВ. Жараткан жергебизге тынчтык, элибизге бакубат жашоо берсин. Сиздер узап бара жаткан жуманын негизги окуяларына саресип салган апта маалыматтык программасына көп болдуңуздар. Өлкөбүздө өнүгүү, дүйнөдө тынчтык гана өкүм сүрсүн.